облусунун Москва райондук милиция кызматкерлерине оперативдүү маалымат келип түшкөн. Анда Беловодск айылында жайгашкан үйлөрдүн биринин короосунда белгисиз адамдын сөөгү көмүлгөнү айтылган. Окуя болгон жерге барган милиция кызматкерлери унаа оңдоо үчүн казылган аңда белгисиз адамдын сөөгүн табышкан. Дароо бул кылмышка шектүү катары 1962-жылы туулган аялды кармашкан. Сурак учурунда ал кылган ишин мойнуна алып, 2002-жылы 9 ноябрь күнү күйөөсүн бычак менен сайып өлтүргөнүн, ал эми бир тууган агасы сөөктү көмүп салганын айткан. Ну и все, на крик, на шум прибежал мой брат. Маркум күйөө менин экинчи жолдошум эле. Ал эптеп колуна тийген жумушун жасап, тапкан акчасынын баарын ичкиликке жумшачу. Экөөбүз 6 жыл бирге жашадык, бирок анын 4 жылы кордук менен өттү. Мас болуп келип, мени сабап, муунтуп, балдарыбызды да коркутчу. Мен бир нече жолу милиция кызматкерлерине арыз жазып кайрылгам. Аны алып кетишчү, бирок кайра эле кое берилчү. Ажырашайын десем, сен менден эч жака кетпейсиң дечү. 2002-жылы 9 ноябрь күнү мас болуп келип, мени кайра сабап кирди. Кантип болуп кеткенин билбейм. Столдо бычак жатыптыр. Аны алдымда ызаамдан бир жолу сайып жибердим. Шок болуп олтуруп калдым. Ызы чууга эпилепсия менен ооруган байкем чуркап келди. Күйөөмдүн жан бергенин көрүп, сөөктү эшикке алып чыгып кеткен. Анан мен олтурган бөлмөнү сыртынан култтап койду. 1 саатка чукул өзүмө келе албай олтурдум. Качан эшикке чыгып байкемден сөөктү эмне кылдың десем, сен аны унут, башка сураба, мен баарын бүтүрдүм деп айткан. Я спросила, где Олег. Он сказал, не твое дело. Ушел. Все. Кылмышка шектүү аялдын айтымында ал Кыргыз жергесине 2000-жылы апасы каза болуп, анын үйү бош калганда көчүп келген. Ага чейин ал Казакстанда 2 жолу турмуш куруп, 4 балалуу болгон. Тууган уруктары бул жерде болгон эмес. Азыр анын 2 өспүрүм балдарын 27-25 чыгып калган улуу кыздары карашууда. Ал эми маркум күйөөсүнүн сөөгүн көмгөн байкеси 2003-жылы оорусуна байланыштуу каза болуп калган. Тергөө иштеринин натыйжасында азыркы учурда бул шектүү адам, аялы мурда ошол башка үйдө жашаштыр да, жана жансыз денеси табылган адам. Ну, бир убакыт өткөн арадан кийин бул үйдү сатышып, ошол жерде кошунасы болуп жашап жүрүшкөн болот да. Анан азыр ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында маалымат түшкөндө, ошол соседтердин үйүн текшерип көргөндө ошол жансыз дене ошол жактан табылып атат. Ал үңкүрдөгү 2 метрдеги мурда машина кароочу жайдын 2 метр ылдыйдыгында көмүлгөндүгү аныкталган. Бул иш боюнча 97 беренесинин негизинде кылмыш жаза кодексинин кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүүдө. Аялы күйөөсүнө жүрөгүнө бычак сайып өлтүргөн деп такталууда азыркы учурда. Азыркы тапта маркумдун сөөгү соттук медициналык экспертизага берилген. Кыңыр иш 40 жылда билинет демекчи, 13 жыл мурун болгон окуянын бети мынтип ойдо жок жерден ачыкка чыгып олтурат. Кылмышка шектүү айымдын айтымында ал күйөөңдүн сөөгү табылды деген сөзгө ишене албай 2 күн нес болуп жүргөн.